Ассаламу алейкум, урматтуу көрүүчүлөр. Кайрадан сиздер менен Сен тыюу долбоорунун алкагындагы подкастыбызды улантуудабыз. Бүгүн бизде конокто жеке ишкер, социалдык тармактарда активдүү жарандардын бири болгон блогер Диор Маруфи мырза менен маектешебиз. Диор мырза, ассаламу алейкум, кош келипсиз. Саламатсызбы? Биздин студияга убакыт таап келгениңиз үчүн чоң рахмат. Чакырганыңарга рахмат. Биз бүгүн сизди жеке ишкер, өзгөчө биздин долбоордун алкагында биз ошол балдар менен атанын ортосундагы мамиле, үй бүлөдөгү атанын орду жөнүндө кеп кылабыз. Сизди алгач эң негизги биз сизди ата катары чакырдык бүгүн. Ошондуктан бүгүн ушул аталар жөнүндө, сиздин аталык вазыйпаңыз жөнүндө, сиздин жумушка дагы сиз билесиз, баягы кайрымдуулук иштерге активдүү катышасыз, ошол эле учурда үй бүлөңүзгө да үлгүлүү атасыз. Ошол жөнүндө кеп калалы деп чакырдык. Алгач эми өзүңүз жөнүндө бир аз айтып берсеңиз, канча балаңыз бар, эмне жумуш менен алек болосуз, анан өзгөчө мына блогерлик да кыласыз, ошолор жөнүндө бир кандай кызык көрүүчүлөргө бир маалымат берсеңиз. Саламатсызбы дагы бир жолу. Атым Диор, фамилиям Маруфи. 34 жаштамын. 4 баланын атасы болом. 4 балам бар. 2 кыз жана 2 уул. Чоң балам ошол 11 жашта, кызым 9 жашта. Анан кичине уулум 5 жашта, анан кичи кызым ошол 3 жашта. Мектеп жана садикте жүрүшөт. Мына блогерлик жөнүндө бир аз айтып берсеңиз, сиз кандай контент жаратасыз, эмнеде улам бул блогерликти баштап мындай контент жаратып баштадыңыз? Алдын өзү Instagram андай социальный немелерге жок элем. Карындашым ошол Instagram ачып берип туруп, ушундан киргизип туруң, азыр популярный болуп атат деп бир айткан. 16-жылдар болсо керек. Анан бир тааныштын үйүнө тойго барып калдым эле. Анан тойго барсам, бирөөсү сүрөт киргизсем, бул өзбек тою кандай болот? Опишите деген. Анан өзүм эле телефонду алып туруп киргизип Инстаграмга чыгарып койгонмун. Ошондон кийин посттор башталган. Ошол салт боюнча өзбек улутунда салттарды, ошол кантип эмне болот? Эми бизде көп кой. Той болот, тойдон мурунку мазар иеде деген нерсе болот. Тойдон кийинки нерселер. Андан кийин ошол постторду чыгарып текстовый форматта эме болгон. Андан кийин ошол иш көбөйүп, акыркы маалда ошол кайрымдуулук эле кылып жүрөбүз. Демек сиз баардык жакка жетишет экенсиз да. Эми мына 4 перзентиңиз бар экен, уул кыздарыңыз бар экен. Дээрлик сиз мындай ата катары миссияңызды кандай аткарасыз? Бир мындай коомдо ар кандай түшүнүктөр бар да, мисалы үчүн бала тарбиялоодо, үй бүлөдө кимдин мисалы үчүн ролу маанилүүрөөк болуш керек? Сиз ата катары кандай атасыз? Үй бүлөдө мындай кандай бир бала тарбиялоодо бир кандай бир өзгөчө лайфхактарды пайдаланасыз? 2022-жылы үйлөнгөн экенмин. 2-курс элем. 2002-жылы? 2020. Ой. 2012-жылы. 12-жылы үйлөнгөнсүз. 2012-жылы үйлөнгөнмүн. Ошо достордун арасында биринчи болуп туруп. Анан ата болгондон кийин башка эми сезим болот экен. Башында эми баардык эркек кишилер биринчи уул болсун дейт. Но бирок кийинчерээк уже кызын жакшы көрүп калат дейт го. Ошонусу бар. Эми башында эмне үйлөнгөндө бара төрөлгөндөн кийин кичине кыйналганмын, потому что эми өзүңө ответственность аласың, ал чоңой туруп неме кылышка. Башында кыйын болгон, уже жыл өтүп туруп кичине стажды алат экенсиң, памперс алып келишти үйрөнөт экенсиң. Ошондой кылып туруп уже азыр 4 балалуу болуп уже как профессиональный многодетный отец болуп калгам. Стажы тажрыйбалуу аталар болупсуз. Мына азыркы баягы коомдо мындай эркек адамдардын аталардын дейт, мына бала тарбиялоодо активдүүлүгү төмөн деп айтышат да, мына коомчулукта. Мына эң эле жөнөкөй мисалы үчүн садикте болбосун, бала мектепте болбосун, ата энелер чогулушуна аталар такыр келбейт, дефицит дейт, бул кызыл китепке кирген аталар деп айтышат да. Анан сизде кандай? Сиз ата энелер чогулушуна катышасызбы? Мына өткөн неделя детсадта ошо чогулуш болду, собраниясы болду. Барсам 15 аял киши отурат, энелер эле. Анан эжекесине карап туруп, мындай кылсам кете бериң деп коет да. Потому что көбүнчө ошо сиз айткандай только аял кишилер эле келет экен да караган. Так эми менин оюмча именно ата үй бүлөдө эми биринчи үйдө бала отура турган болсо, ошол 3-4 жашка чейин бизде коомдо эми энеге көбүнчө немени жүктөп коюшкан да. Жоопкерчиликти жүктөлгөн. Мектепке барса деле аял киши үйрөтөт, детский садта деле аял киши үйрөтөт.
последующем уже именно эркек киши болуш үчүн мужественность сезиш үчүн атанын ролу керек деп ойлойм. Себеби именно аял кишини колу деле чоңойгон балдар өзү да көчөдө көрүп турасыз, кичине башкачараак да. Эркек кишинин тарбиясын алган бала уже башкачараак болот. Өзүндө именно мужественный характер пайда болот да. То есть мындай эрктүүлүк, мындай. Эми мужественный характери мен айтканым, например, үйдө деле, например, кичине иш болсо деле балаңа мынаны кыл, буну кыл, например, чөптү ал, аны ал десең кылат. Именно жаш кезинен именно үйрөтүп туруш керек да. Аял киши менен чоңойгон, билбейм, кичине нежныйраак болуп калабы деп ойлойм да. Ошон үчүн баягы үй бүлөдө да ата эмени менен энеси бир тарбияны алып кетиш керек деп ойлойм. Эркек киши өзү эле тарбия берсе деле слишком эркек киши кичине жестокийраак болот го. Мынаны кылбайсың, маны кылбайсың. А энеси болсо, ой балам, кел, жаным, отур бул жака деп туруп эркелетип салса деле болбойт. То есть уровеньди бир немен позицияны кармап алыш керек да. Сон 4 перзентиңиз бар экен, 2 уул, 2 кызыңыз бар экен, ошол балдарыңыздын мындай кандай өзгөчө сапаттарын мындай байкай аласыз да? Мисалы үчүн кайсыл балдарыңызда бир өзгөчө касиеттер бар, бир ар бирине бир мүнөздөмө бере аласызбы ата катары? Чоң балам ошол мен айткандай 12-жылы үйлөнгөнмүн. Первый опыт отцовства дейт го. Биринчи үйлөнгөндө ошол кыйналганмын башында, аны карашты, навыктар жок, отцовство эмне кылыш керек, кантип караш керек. Аялым деле өзү жаш, башында кыйналганбыз. Апам жардам берип турган. Уже эми азыркы чоң балам уже 12-11 жашта. Азыркы мезгилде уже 11 жашта өзүн ответственный, мындай жоопкерчиликти сезет. Үйдө, например, бир иш кыла турган болсоң, апасы жөн эле балам Имран наркын карап кой, буну кылып кой десе, өзү ответственный и өзүн өзү эптеп алат, мындай айтканда. Азыр 5-класста окуйт. Мектепке өзүм кетип берейин дейт. Бирок азыркы мезгилде деле мен эми балаң экен, машинада өзүм таштап коем, маршруткада кетпе деген мааниде. Кызым 9 жашта, ал кичине нежныйраак. Баягы эркелейт. Кыз баары эле кыз эркелейт го, эми атасына эркелейт. Мектепке барсаң деле эжекелери бул кызыңыз окуйбу же эмне кылат дейт. Барат экен мектепте 1-класска кирип туруп, күзгүнүн алдына барып өзүнү жасанып туруп, кийинип отурат экен. 3-чү балам садикте жүрөт. Азырынча мындай айтканда мен айтып коем дайыма, мени хвостум деп коем. Мен каерге барсам менен чогуу жүрөт. Ошондой. 4-чү кызым болсо, ал деле эми пока характер анча билинбейт го, но мындай апасынын характери деп коем, шустрый. 3кө чыккан, бирок бир 4-5 жашта эле чуркап жүрүп и так далее баардык нерсени өзү кылат. То есть 2-чү кызым менен ошол 4-чү кызым, 2-чү кызым кичине нежный, иштерди анча кылбаса, 4-чү кызым ордуна эле баардыгын кылып коет да. Мисалы, кызыма бар нерсени алып кел деп 2-чисине айтсаң, пока ал баргы чейин 4-чү кызым барып чуркап өзү эле баардык нерсени кылып коет. Сон демек сиз мында уже тажрыйбасы бар, опытный деп коет го, ошондо заслуженный отецтердин катарында экенсиз, эми буюрса. Ошондой аталар, сизде аталар көбөйсүң коомчулуктачы. Анан кийинки мындай маселе бар. Бизде баягы коомчулукта жана сиз башында бир козгоп өттүңүз да. Көпчүлүгү мындай эркек уулду перзентти күчөт, аталар депчи. Анан ошондон айынан мен мисалы үчүн кээ бир окуяларды билем, ошол кыз төрөлгөндүгүнөн роддомго келбей койгон аталар бар экен да. Бул мен ойлойм, бул Кудайдын буйругу да. Кудай таала мисалы үчүн кандай перзентти насип кылган болсо, мына сиздин 2 кызыңыз бар экен. Ошо кыздар жөнүндө бир аз кеп кылсак да. Бүгүн мына коомчулукта көпчүлүк аталар, кээ бир аймактарда ушундай биз мындай терс көз караштар бар да. Кээ бирлер мындай радикалдуу көз караштар бар. Кыз баланы окутпаш керек, ал болбойт, үйүндө отуруш керек. Мисалы үчүн бир 17-18 жаштан кийин эле турмушка бериш керек деген көз караштар да бар да. Сиз мына ата катары да кыз балдарыңызды келечекте кандай тарбиялайын деп атасыз, кандай окутайын деп атасыз? Сиз өзүңүз өзбек улутунун жигитисиз, сиз орус тилинде, кыргыз тилинде, башка тилдерди эркин сүйлөгөн мындай өзгөчө илим алган адамдардын катарын толуктайсыз да, өзүңүз мугалимсиз. Ушул ата мугалим катары, активдүү жаран катары мына коомдо аталар кыз балдарды кантип тарбиялаш керек? Азыркы коомдо ошо айтканыңыздай кыздарга анча көңүл бурбайт. Үйдө отурсун деген маанилде, кыз бала иштеген кереги жок деген маанилде. Эми бир жактан мен азыр кыздарымды окутам, бирок, например, азыр мектепте окуп атат,
частный мектепке берип койгон. Үйдөгүлөр жеке мына государственный мектепке берип кой деген, эми государственный мектептер азыр көрүп атасыз, анча деле мугалимдер, күчтүү мугалимдер жок, ошон үчүн частныйда жүрөсүң, кичине илим алат баары бир жаш бала дейм. Эми келечекте буюрса университет и так далее окутам. Эми азыр, например, үйдө көбүнчө эне тарбия кылат го. Эне тарбия кылат, ошон үчүн именно аял киши окубаса балдарын эле окута албайт. Өзүндө образование жок болсо кызын деле тарбиялабайт. Эми мындай тарбия бериш мүмкүн го, бирок илимдүү болсо тарбиясы күчтүүрөөк болот деп ойлойм да. Сиз демек кыздарыңызды эртең жогорку окуу жайларда окутасыз, университеттерде окутасыз, билим аласыз, билим бересиз деген. Демек туура мен деле ошого кошулам да, себеби баягы кыз балдар, мисалы үчүн мен мындай учурларга дуушар болдум да, бир айрым бир айылдарда, райондордо. Сосын жанагы өзүнүн кыз балдарды окутушпайт экен. Көпчүлүгүчү окутпайт, мындай айрым бир мындай стереотиптерден. Анан бирок аял гинеколог издешет да. Мен ошолорго туугандар, эгер сиздер өзүңүздүн кызыңызды гинекологияга окутпасаңыз, медицинага окутпасаңыз, анан айылыңардан аял гинеколог, аял врач чыкпаса, анан эркек гинекологко барышка туура келет да, мажбур болот да. Ошондон айнап мындай ушундай учурларды көргөм, ошондой баягы оорулары күчөп кетип, мындай аябай чоң бир трагедияга айланган окуялар бар экен да. Ошондуктан мына ар бир биздин бүгүн подкастты көрүп аткан аталар сизден үлгү алса деген ойдобуз. Кыз баланы окутуу бул өтө маанилүү экенине, кыз балдарга шарт түзүп берүү, бир эле кыз балдарды эмес, албетте эркек балдарды да окутуп, балдарга инвестиция кылыш. Анан ушул инвестиция жөнүндө сүйлөшкүм келет сиз мененчи. Азыр мына жеке мектептерге окутутам деп атпайсызбы? Бизде бир бука алып байлап койсо, короогочу, аны багып, анан аны сатсам момунча акча түшөт деп көз алдында турат да. Анан сизге окшоп 30 миң, 40 миң же 20 миң баласынын контрагын төлөп, частный жеке мектепке берип окутса, акча мындай жок болуп кетип аткандай эле көрүнө берет да көп аталаргачы. Бирок келечекте ошол салган инвестиция чоң болуп кайтат деп ойлойм да мен жеке. Ошол сиз Келечек муңга пайда болот. балдарга инвестиция кандай болуш керек? Өзүм эми биз кичине кезибизде ата энебиз частный мектепте окуткан, өзүбүзгө окшоп эле кыйналып, контракттарды төлөп эмне окуткан. Ошон үчүн мен деле азыр балдарыма жеке мектепте окутууга жакшы мугалимдер тарбия беришине аракет кылам. Себеби баары бир келечекте алар деле чоңойот, алар деле коомго эмне пайдалуу адамдар болуп чоңоюш керек деп ойлойм да. Азыр билимсиз адам болуп туруп чоңойгондон көрө бир билимдүү адам көп коомду өзгөртүп салат деп ойлойм. Ошон үчүн аял киши болобу, эркек киши болобу баары балдарды окутуш керек деп ойлойм. Бизде эми именно өзбек улутунда 15-16га чыкканда эле шагирт кылып туруп бирөөгө берип коет. Анан ал 24-25 жашка мисал толгондон кийин шагирттен чыгат, өзү уста болот и ошо менен бир эле кетти. Бир кошунам бар, парикмахер бала. Баламы частный мектепте окуттам, мынандай кызымды да бердим десем, ал парикмахер бала да эми качанга чейин биз да сфере услуг жүрөбүз. Биз да балдарыбыз илимдүү болсун деп туруп, менден үлгү алып туруп, ал деле кызыны мектепке берди. А так анын ниетинде жакшы мектепте окутууга жок экен да. То есть эми чоңойот, узатам, кетет деген мааниде. Эми кичине болсо да бизден адамдар үлгү алып туруп окутса коомго кийинчерээк эми бир 10 жыл, 15 жылдан кийин уже кичине жакшы пайда болот деп ойлойм. Диор мырза, мындай бир оорчундуу бир маселе жөнүндө сиз менен сүйлөшкүм келип атат. Бул миграция маселеси да. Азыр биздин Кыргызстанда тилекке каршы биздин миллионго жакын мындай жарандарыбыз чет өлкөдө миграцияда жүрөт. Анан биз өзү Юзофош коомдук бирикмеси мына ушул Сен тыюу долбоорун алкагында деле жаштар менен иштешебиз да. Анан биз көрүп атабыз, коомчулукта көрөбүз, миңдеген, 100 миңдеген жаштар, өспүрүм убакытта айрыкча жаш балдар, наристелер баягы ата эне мээримин көрбөй, ата энеси Россияда болуп же башка чет өлкөлөрдө болуп, бул жакта тууган уругунун колунда, тайэкесинин колунда, чоң эне, чоң атасы же тайэнесинин колунда чоңоюп атышат да. Анан ошол жерде көрүп мен аябай мындай жүрөгүм кейийт да. Эми алар деле жыргагандан кеткен жок. Алар деле ошол бала чакасын ошол эл жегенде жедирип, кийинтип, багайын деген мындай максаттар менен жүрөт да, жыргагандан кеткен жок да ал жакачы. Бирок ошондой тагдырда дагы мен ойлойм да, мындай жок дегенде үй бүлөдө бир
мүчөсү же атасы же апасы баланын жанында сөз болуш керек экен деп. Себеби мына шаарыбыздагы болуп аткан Кыргызстандагы жана жаш балдардын өспүрүмдөрдүн арасында суицидтер болуп атат. Жана үйүндө дагы түшүнбөй, ата энеси жанында эмес, мектепке барса тилекке каршы бүгүн бизде мектепте деле айрым учурларда аябай окуучуларга орой мамиле жасап, шагын сындырып койгон учурлар бар да. Ушул маселеде сиздин пикириңиз кандай? Биз бул жолдор канчалык мындай бунун келечектеги мындай кандай болот да, мындай ушу мигранттардын балдары же болбосо бул жерде кароосуз калган балдар же мындай мээрим албай аткан балдар жөнүндөчү? Эми менин оюмча ошо жаш бала болсо да мигрант болуп кетсе да ата эне менен кетиш керек. Бирок бунун бир минусу азыр көп тааныштар, туугандар көрүп атабыз. Ал мисалы бир пример Россияга кеткен адамдар, ал жерде тарбиясы өлөт экен жаш баланын. То есть менталитет биздики башкача, наракта Россияда башкача. Эми орусча тарбия алып калды деп калат го. Эми бул жерде калып кеткен эми ата эне бирөөсү кетет, бирөөсү калат. Эми менин оюм боюнча ошол мигранттар кетпеш үчүн бул жерде иш орундары жаратыш керек, эң жакшысы. Эми азыраак акча тапса деле бул жерде үй бүлөсү менен, ата энеси менен чоңойсо жакшыраак деп ойлойм. А так бул жаш балдарды таштап кетип, азыр көп интернеттерде көрүп атасыз, изнасиловали деген новостилер көп чыгып атат. Бир бунун немеси ата энеси таштап кеткен, ошо чоң энесине и так далее таштап кетет, тарбиясы өлөт. Ошон үчүн мен буга каршымын. Эми өзүм да кыз чоңойтам, ошол новосттерди окугандан кийин кыздарды жакшыраак карап туруш керек экен. Анан мектептен келгенден кийин үйгө эч ким сага тийишпеди, баардыгы нормалдуу деп сурап турам. Баары бир кызды тарбия берип чоңойтуш кыйын экен. Ответственность көбүрөөк болот экен да. Эркек киши баланы чоңойткоңдо анча көңүл бурбайт экенсиң. Бирок мындай новосттерди уккандан кийин көчөгө да чыгарыштан коркуп калат экенсиң да. Мындай мен ошол жанагы чет өлкөдө жүргөн жарандар жөнүндө дагы бир жолу кайгылгым келет да. Эми мен түшүнөм, алар эч бир адам жыргагандан ал жакта жүргөн жок да. Ошол бала чакам деп жүрөт да алар делечи. Бирок ошентсе да кандай гана кырдаал болбосун, бирок бир адам сөз кылыш керек экен да баласынын жанындачы. Эгер ошондой муктаждык болсо же апасы же атасы баланын жанында болуш керек экен да. Себеби атадай же ападай балага эч ким күйбөйт да, мээрим төкпөйт да. Эч ким мээрим бербейт ооба. Ошондуктан балким бизди көрүп аткандар болсо, мен ушундай экөөбүз тең кайрылсак дурус болот го дейм. Менимче ушул сөзсүз түрдө балдарды жалгыз таштабагыла деп мындай. Эми айтканымдай жалгыз таштабастан ошо бирге алып кетиш керек деп ойлойм. Чогуу алып кетиш керек. Эми кетсе деле жакшы көңүл буруш керек деп ойлойм да. Тимур мырза, эми сиздин мындай аталык вазифаңыз жөнүндө бир блиц суроолорду кылалы. Алгачкы эле суроо, балдарыңыздын туулган күндөрүн айтып бериңизчи. 20 сентябрь биринчиси. Бул чоңусунун. Кызымдыкы 9 май. Туугандарга шуткалашып жеңиш гүл деп коем аны. Өз аты башкача. Кийинкиси 25 декабрь. И үчүнчүсү 24 апрель. Апрель, Туулган күндөрдү жакшы билебиз. Туулган күндөрүн жакшы Бир жолу поликлиникага кириппин. Балаңызды туулган жылы фамилиясы десе, фамилияны айтам, атын айтып, отчествосын өзүм отчествомду айтып койтам. Адаш. Демек, 4 бала болгондон кийин уже мындай адашуулар болот экен да. Мындай эме кылып жакшы экен. Балаңыздын менен баягы кыздарыңыз менен акыркы жолу мындай эс алууга кайсыл жака чыгып келдиңиз? 10 күн мурун 10 күн экен, 10 күн болуп калыптыр. Мына Акбура паркында аттракциондорго алып барып келдим. Сонун. Баягы чогулуш маселелерин айтпадыкпы, ата энелер чогулушуначы. Мындай бир жылда канча жолу барасыз ата энелер чогулушуна? Көбүрөөк келишеңиз бар. Аялым барбайт, өзүм. Сиз дайым өзүңүз барасызбы? Дайым өзүм барам. Сиз ошо жана кызыл китепке кирген аталардын катарында экенсиз андачы. Азыр мына чоң балам 15 классы болсо, полностью өзүм катышкам, кызыкында эле өзүм катышам. Садик деле ошондой. Ошол ата энелер чогулушуна барганда сиз кандай абалда болосуз? Өзү аял кишилер болсо секин кире берем. Кийин мына акыркы жолу чогулуш болгондо детский садта барсам аял кишилер эми кирейин десем баягы эжекеси мындай кылып койду, типа кирбей кое деген маанидә. Жалаң аялдар отурат, сиз бара бериңиз деп. Эми анын бардыгы оронгон и так далее отурган экен, баягы неудобно болбосун деп өзүм да кирбедим.
Демек, сизге баягы аталардын келбегени сизге да таасирин тийгизет экен да, проблема экен да. Анан ошол эжекеси айтып коет. Аял кишилер, энелери келип атат, булардан пайда жок дейт. Ата баары бир буларга бирдеке айтсаң, биз үйгө барып туруп үйдөгүлөр менен маслихатташып келели. Кожоюн менен кеңешели дейт, кожоюн менен жолдош кетип менен калышат экен. кеңешели дейт. Ошон үчүн эркек кишилер келген жакшыраак дейт. Собранияга. Дароо келип, ордунда өз ордунда Сразу чечет. эле ордуна чечилет, неме кылып коет. Эми мындай, балдарыңыздын баягы үйдөгү, мисалы үчүн үйдө бир тарбия маселеси, адеп ахлак маселеси, балдардын баягы улуун урматтап, кичүүнү ызаттап, ушуну үйрөтүүдө сизде мындай кандай кыйынчылыктар болот да, мына балдарыңызды бир тарбиялоодо да, ата катары. Анан сиз мындай кандай бир методдорду иштетип атасыз? Балким мындай сиз атаңыздан алганбы же чоң атаңыздан алган бир какой-то инструменттерди пайдаланып атасызбы? Ушул жөнүндө айтып берсеңиз. Уул баланы тарбия берип атканда эркек киши кичине грубо болушу мүмкүн, но кичине жестокийраак болуш керек деп ойлойм. Катуу кармаш керек деп ойлойм. А кыз баланы чоңойтканга кичине аял кишиге мамиле кылгандай, будущем кызыма кантип тарбия берсем, кантип мамиле кылсам, ошондой тарбияны ал келечекте да күтөт да. То есть имеется в виду кыз бала менен кичине нежныйраак болуп, сый урматтап, айтканын кылдырып чоңойтуш керек деп ойлойм. Эркин өсүш керек. Баягы окугансызбы, бир жерде бир инстаграмда чыгып калды эле. Балаңа көп акча берсең, типа бандит болуп кетет. Наоборот, кызыңа көбүрөөк акча берип туруш керек деген маанидә. Өзүнө эркин сезиш үчүн. Бала акча менен өлөт, а кыз бала наоборот акчасы бар болсо алдына өзүнө эркин tutуп неме кылып жүрөт. Эч кимге муктач болбойт деген маанидә. Да. А балага көп акча берип койсоң айнып кетиши мүмкүн деген маанидә. Ошону почти принципте кармап турам да мен да. Көп акча бербейм бирок. Колуна эми расходторго берип коюшу мүмкүн го. Эми мектепке барганда почти акча берилбейт, а так үйгө келгенден кийин бирдей акча берип коюн, например, 20 сомдон, 50 сомдон. Но бирок ошол эркек кишиден уул балага кичине жесткийраак тарбиясы өлбөш үчүн анан кичине контроль көбүрөөк кылып туруш керек болот первоначально. Эми азыр акыркы малдарда, наверное, өзүңүз да окуп атасыз. Баягы ошо 5-класс, 6-класс балдарга аптекадан что-то наркотикке окшогон нерселерди уже башталып, өзүбүздүн Ошто деле. Эми частный мектептерде билбейм, государственныйде көбүнчө ошондой болуп атат экен. Ошон үчүн тарбия берип атканда биринчи орунда ошол үй бүлөдөн башталат. Андан кийин уже мектепте да өзү алдынча тарбиялат и общество көчөгө чыкканда. Ошон үчүн бардыгыны ошол ата эне контроль кылып туруш керек деп ойлойм да. Эгерде кароосуз калдырып койсоңуз, балаңыз кантип чоңоюп калганын да билбей каласыз, кантип айнып кеткенин да билбей каласыз. Ошон үчүн карап эле туруш керек деп ойлойм да. Дисциплина болуш керек кишинин. Кыздарыңызды канча жашында турмушка берейин деп ойлонуп атасыз? Мындай, эми уже аны деле ойлонсоңуз керек, кыялданып мындай. Ушул университет окуп жатканда же университетти бүткөндөн кийин. Так өзү кичине кызым кыялданып жүрөт, мен врач болом деп. 9 жыл окуш керек. 9 жыл окуш керек врач болсо. Аны мен ал немесине ойлонбой атам, бирок өзүнүн немеси бар да, максаты бар, типа врач болгум келип атат дейт, боло берсин дейм. Демек бир 20дан өткөрүп бересиз. 21-22 жаштарында. 22-23. Жакшы, сон себеби бул дагы аябай маселе болуп атат. Азыр мына бизде акыркы статистиканы алсаң эле Кыргызстанда жылына 14 миңге жакын үй бүлө ажырашат экен да. Анын көпчүлүгү ушу жаш баш кошуп алгандар, мындай шашылыш баш кошуп алгандар, же болбосо эрте турмушка кыздарын берип жүргендер. Жана кыз бала өзү балакатка жетиле элек, анан өзү үй бүлө курууга даяр эмес, өзү баягы бала бойдон ойноп күлүп жүргөн кезинде аны турмушка берип, баягы турмуштун эми өзүнүн баягы татаалчылыктары бар, ошого даяр эмес турмушка чыгып, анан мындай ден соолугуна зыян келип, баягы репродуктивный здоровье деп коет го, ошол жагынан мындай жетиле элек учурда болот экен да. Демек сиз баягы кыздарыңыздын келечегин ойлогон аталардан экенсиз. Мен ойлойм, азыр сизди биз көрүп аткан аталар дагы, мына сиз өзүңүз мындай заманбап азыркы современный аталардын катарына толуп кеткенсиз. Ошондуктан сизде аталар көбүрөөк болсун деп ойлойт элем. Анан сиз мына аталарга бир кеңештериңизди айта кетсеңиз деп ойлойт элем да. Мына жаш аталарга, азыркы кыздарды, балдарды тарбиялап аткандарга, же болбосо келечекте ата болоюн деп аткан балдарга, баш кошоюн деп аткан
жигиттерге сиздин кандай кеп кеңештериңиз бар? Эми үйлөнөйүн дегендерге сунуш берет элем. Эми 25 жашка чейин үйлөнүш керек деп ойлойм. Себеби уже 25 жаштан кийин уже ой пикирлери өзгөрүп калат экен. Анан баягы көбүнчө тааныштар бар, уже тандап калат экен. Бул болбойт, анысы мындай бой кичинекей, бой узун экен, арык экен, семиз экен деп и так далее. Үйлөнүп бүткөндөрдө эми башкы билбейм бир 2 жылдын ичинде үйлөнгөндөн кийин семейный жизнь татаал болот. Баягы бири-бириңер менен таанышып, кыйынчылыктар башынан болот. таанышасың да, Да, башынан баары бир таанышасың. Эми көбүнчөсү сүйлөшүп жүргөндөр да болушу мүмкүн. Баары бир тиричилик башталгандан кийин, үйлөнгөндөн кийин кыйынчылыктар 1-2 жылдын ичинде болот. Ошол мезгилде бири-бирине чыдап, бири-бирине поддержка кылып туруш керек деп ойлойм. Себеби ошол башкы 1-2 жылдын ичинде ажырашуулар көп болот. Бири-бирин түшүнбөгөн себептүү же укпаган себептүү. Ошон үчүн бири-бириңе аял киши менен ошол жаш немелер экөөсү бири-бирин тарбиялап, угуп туруш керек деп ойлойм. Балалуу болгондон кийин сунуштарым аял киши менен именно башкы мезгилде ал деле биринчи жолу эне болду, сен деле биринчи жолу ата болдуң. Ошон үчүн чогуу төрөлгөн перзентти чоңойтуп, жардам берип именно туруш керек деп ойлойм. Уже чоңойгондон кийин, жыл сайын өткөндөн кийин тарбияны бирге алып кетиш керек. Эркек киши көбүрөөк уклон эми уул балага бериш керек деп ойлойм. Кыздын эми тарбиясын көбүнчө аял киши үйрөтөт. Ошон үчүн баягы бизде айтып коет го. Үйлөнгүң келсе аялын карап туруп, энесин карап туруп кийин ошол да туура деп ойлойм. То есть тарбияны кыз бала кандай болуш керек эми энелери жакшыраак билет деп ойлойм. Мында менимче аябай жакшы маек курдук деп ойлойм. Бул биздин подкастты көргөн көрүүчүлөргө дагы пайдалуу болду. Биз сиз менен сүйлөшүп отуруп мен ушундай жеке тайнак чыгардым. Демек мындай ата болгондо бул аябай чоң жоопкерчилик, баягы өзгөчө мына сиз өзүңүз өзбек улутунансыз, ошого карабастан бир сиз мындай креативный ой жүгүрткөн, заманбап ой жүгүрткөн, биз азыр ошо байкап калабыз, баягы кыз балдарга эрте турмушка берүү проблемалары да бар да. Урматтуу биздин подкасттын көрүүчүлөрү, биз бүгүн Диор Маруфи мырза менен маектештик, сүйлөштүк. Диор мырза, сизге чоң рахмат келгениңизге. Сизди биз мындан аркы жумуштарыңызга ийгилик. Мындан ары дагы жанагы блогерликти таштабаңыз, өзүңүздү үй бүлөңүздү аталарга үлгү болуп, мындай лайфхактар менен бөлүшүп, позитив менен бөлүшүп, өзүңүздүн 4 перзентиңизди үй бүлөңүз менен сак саламат тарбиялап, келечекте кыялдарыңыз орундалсын. Убакыт таап келгениңизге чоң рахмат. Иштериңизге ийгилик каалайбыз, урматтуу көрүүчүлөр. Кийинки подкасттын эфиринен жолукканга чейин ассаламу алейкум.